Акыркы жумада Сузак районунун Барпа айыл өкмөтүндөгү 2 мектепте кыш мезгилине карата түшүрүлгөн көмүр тутанып, күйгөн. Мындай окуя дүйшөмбү күнү түшкө маал номер 26 мектепте дагы орун алган. Bir ay мурда 45 тонна көмүр түшүрүлүп, кампага киргизилген. Көмүрдүн күйүп жатканын мектептеги кызматкерлер байкап, убагында өчүрүп калууга жетишкен. Кызып күйүп жатканын көрүп калып, биз ошол убакта эле дароо айыл өкмөт башчысына билдиргенбиз. Айыл өкмөт башчысына билдирип туруп, айыл өкмөт тарабынан жардам баягыдай трактор келди, погрузчигибиз. Ошол погрузчик келип туруп, анан ошо чыгарганга катуу ошол күнү бардык техникалар жана мугалимдердин жардамы менен баягы көмүрдүн кызып аткан жерлерин дароо чыгардык дагы жайып өчүрүп алдык. Аны өчүрүп атканда ошо суу себеп өчүрдүк. Тендерден утуп алып көмүрдү алып келген тараптагы окуя болгондон кийин мектептен кабар алган. Алар тутануунун себебин көрсөтүп, жайылган көмүрдү каптап берүүнү сунуштаган. Учурда көмүр кайра капталып, мектептин кампасына жыйылып турат. Тендерщиктер келип туруп көрүшүп, өздөрү да көрүшүп, анан кийин келип бизге ушу бул көмүр эми укаланып кеттир, майдаланып кеттир, эми кызып күйүп кеттир. Артында жанагы пескоблок менен урулган, күн кызып, багыдай майдасы бир жерге топтолуп калгандагы ошол жерден багыдай күйүп кеткендигин белгилешти. Көмүрдү багыдай каптап туруп жыйсак, багыдай күйбөйт деп ошонун гарантиясын беришти да. Барпа айыл өкмөтү боюнча социалдык объектилерди көмүр менен камсыздоону Эмирхан жоопкерчилиги чектелген коому тендерден утуп алган. Буга чейин 12 мектеп жана 6 бала бакчанын дээрлик баарына көмүр түшүрүп берген. Окуя катталгандан кийин айыл өкмөттөн комиссия түзүлүп, жеринде текшерүү жүрүптүр. Жоопкерчилиги чектелген коомго көмүрдүн акысы төлөнбөгөн. Анткени айыл өкмөт кабыл алууга акты түзө элек. Тендер алып келген адамды чакырып, бул жактан комиссия бардык. Барып туруп көрсөттүк жеринде көрсөткөн эле токтолбостон ага биз эскертүү кагазын жибердик айыл өкмөт тарабынан. Эскертүү кагазы ушул иш чараңызды кайрадан алып келген көмүрүңүздү кайрадан алып кетип, ордуна алып келиңиз деп эскертүүнү бергенбиз. Эскертүүнүн жыйынтыгында аткарбаган болсо биз аны жанагыдай тендер закон мыйзам боюнча жокко чыгарабыз. Барпа айыл өкмөтүнүн Комсомол мектебинде дагы ушундай жагдай орун алган. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча Тогуз Торо, Токтогул райондорундагы мектептерде дагы ушундай учур катталган. Мындан улам облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жергиликтүү башкаруу органдарына, социалдык мекемелерге кат жолдоп эскертүү беришкен. Көмүрдүн кызып же тутанып кетүүсүнүн алдын алуу үчүн сактоо шарттарына дагы көңүл буруу зарыл. Негизинен көмүрдү ным абалда сакташ керек. Эгер көмүр келип түшкөн абалда ным болсо, аны кургатып, андан кийин аны кургак жерде күндүн нуру тийбеген жайда, ошондой эле анын үстүнө тез күйүүчү материал, бул кагаз, жыгач, ошондой эле жана башка тез күйүүчү материалдарды үстүнө таштап кошуп сактабаш керек. Мындан тышкары эски былтыркы калган көмүрдү быйылкы жаңы көмүр менен дагы кошуп сактабаш керек. Адистердин айтымында тендер аркылуу келген көмүрлөрдүн сапаты начар болуп, айрым учурда ушундай жагдай орун алат. Деген менен өлкө боюнча көмүрдүн сапатын аныктоочу лаборатория бир гана Бишкек жэбинде бар. Мындан улам текшерүүдөн өткөрүлгөн көмүр аз экени айтылып келет. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.